Арбаңыздар, айымдар жана мырзалар, саламатсыздарбы? Американын Чикаго шаарынан сиздерге жалынды ысык салам. Урматтуу бир туугандар, Америкада Чикаго шаарында, аэропорттун жанында павильон деген жилой комплекс бар. Ошол жерде биздин көптөгөн мекендештерибиз жашайт. Ошол жерге азыр ошо мекендештерибиз үчүн Нават деген ресторан ачылды. Ошол Нават ресторанын бир катар мен сиздерге баяндап көрсөтүп берейин. Жүрүңүздөр, достор. Өзүңүздөр көрүп турган ушул Нават рестораны ушул зданиянын ичинде жайгашкан. Бул жер павильон жилой комплекстин арткы тарабы болуп эсептелинет. Бул жакта машина коюучу стоянкалар бул жакта, достор. Бул жакка койсо болот машинаны. Азыр эми алдыда экинчи этажга чыгып мен сиздерге көрсөтүп берсем. Павильон жилой комплексинин ичинде жайгашкан Нават ресторанын. Жүрүңүздөр, достор, анда эмесе биз менен бирге. Бисмиллахиррахманиррахим. Абдан сонун жерде жайгашып тур. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде жайында, астында могул жерде ресторан ачылат экен. Бул жерде көптөгөн мекендештерибиз жашайт. Могул бүт 3 домдун ичинде бүт кыргыздар жашайт, өзүңүздөр билгендей. Бул жакта жашаган мекендештердин бардыгы билет. Онда да мекендештерибиз кетип атат окшойт, жумуштарына көздөй. Анда эмесе жүрүңүздөр, Нават ресторанынын ичине кирели, жүрүңүздөр. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Урматтуу туугандар, бул жакта ушул Нават ресторанынын негиздөөчүлөрүнүн бири Адыл мырза, бул жакта Алтынбек мырза. Алтынбек мырзаны билесиздер, трак жумушун таштап, азыр рент хаус менен заниматься этет. Ошон үчүн бул дагы сиздер үчүн дополнительный информация болсун. Анда эмесе, урматтуу туугандар, эмнеден баштасак? Алгач эле ресторанын ичин көзүңүздөр көрүп тургандай, караңыздар, достор, керемет. Бул панорамный стекло. Ичин караңыздар, тим эле көз жөөсүн алып, жултулдап турат экен. Полдун тазалыгын караңыздар, достор. Тим эле карап эле отургуң келет чиркен, пай деп. Достор, бул жерде эң негизгиси айта кетчү нерсе, бул жерде Адыл мырза ушуну дизайнерин ушуңуптур. Эгер кимде-ким дизайнер керек болгон болсо, добро пожаловать, Адыл мырза. Акчасын сүйлөшүп алып туруп, Абдан сонун экен, абдан ичи таза. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер эки этаж деп койсок болот, Биринчи этажында эгер бул жерде бир компания отурган болсо 30-40 адамга, экинчи этажында бул жерге бир 50 адам келип олтурса болот экен, Бул жакта ошондо напитоктор бар экен, бир катар тартып өтөлү сиздерге да өзүңүздөргө көрсөтүп. Урматтуу достор, сиздерге айта кетчү нерсе, бул жерде дагы бир өзүнүн бир өзгөчөлүгү. Эгер сиз павильондо жашаган болсоңуз, ушул Нават ресторанына келип тамактанайын деген болсоңуз, павильондун ичинен эшикке чыкпайсыз. Ошол үйдөгү кийим менен деле келсе боло берет ресторанга. Албетте, сырт жактан. Жүрүңүздөр, ошол жагындагы көрсөтүп коелу, анда биз сиздерге. Урматтуу бир туугандар, караңыздар, сиздерге бүгүн көрсөтүп коюучу эң ушундай бир важный десек деле болот. Негизи, эгер сиз Нават ресторанына келип тамактанайын, же болбосо тамак заказ берсеңиз дагы ушул прямо даже эшикке чыкпай туруп, ушу үйдөн эле эшикти ачып туруп, бул жерде лифт бар экен, абдан сонун экен. Караңыздар, кандай гана керемет, Тим эле бирөө жасап бергендей болуп, ушундай үйлөр уже. Жашоочулар. Абдан сонун. Караңыздар. Достор, кандай гана керемет. Үйдө отурасың. Шу эртең менен туруп эле Нават ресторанына чалып коесуздар. Чалып туруп айтасыздар: "Мага ушундай тамактар даярдап коюңуздарчы" деп. Даже сыртка чыкпай туруп, үйдө отургандай, кухнянын ичинде отургандай түшүп туруп, тамактанып туруп, анан жумушка жөнөп кетсе болот экен, Абдан сонун экен. Достор, караңыздар, бул жерде типа восточный стилде болгон, ортодо сонун болгон бир востоктун ушундай красотасын көрсөтүп турган светильниктер менен коздолгон. Еще эң негизгиси мага жакканы, достор, караңыздар, хай-тек стилинде. Абдан өзүнчө бир көз жөөсүн алып,
сонун болуп турат экен. Тазалыгын караңыздарчы эркен. Урматтуу бир туугандар, сиздерге дагы бир сонун жаңылык. Жүрсөңүздөр бул жактан оригинальный уйгурлардан оригинальный лагмандар болуп экен, караңыздар. Демеле көз жоосун алган бул жакта специально ушу Кашкардан келген шеф-поварлардын ушундай колунан настоящий уйгур лагманы жейиңиз келген болсо, караңыздар достор. Эмне кошот? Чесноктон кошот экен. Бүт бардын кошот экен достор. Bu açı emес банан? Yok, açı emas. Ата көрүнүшү калембирде көрүнүп кетти да. Достор, тамактын чыныгы тамагы биякта окшойт. Наверное, биз башка ресторандарда адашып эле жеп жүргөн окшойбуз, наверное, жигиттер. Азыр буну өзүңүздөр собственный көзүңүздөр менен көрүп тургандай, Нават ресторанынан ушундай бир тамак лагмандарынын процесси абдан сонун достор, караңыздар. Эмеле ушул жерде туруп жебиргим келет го жиркен. Барыңыздарды чакырабыз Нават ресторанына, лагмандарды, куурдактарды, аштарды попробовать этип келип, ооз ачып кетиңиздер. Бул ресторандан бүгүнкү иштөө убактысы кечки 5-тен түнкү саат 11-ге чейин достор. Урматтуу бир туугандар, анда эмесе мен бир-эки ооз ушул тартканча бир-эки бул мырзалар менен бир-эки ооз суроолорду берип өтсөм, айта кетсеңиздер, качан ой келди ушул ресторанды ачалы деген, ошол жөнүндө бир-эки ооз сөз. Былтыркы 2023 жылдын сентябрь айларында ушул ишке биргелешип иштей баштадык. Ошодон бери аракет кылып, документтерин бүтүрүп, ошондон стройкалар башталды, стройкаларды бүтүрүп, ошондон буюрса элге ачылып отурабыз. Ошо кыскачасы. Абдан жакшы, сонун экен. Негизги бул жерде стиль мага дагы абдан жакты жигиттер. Караңыздар, демеле стиль абдан мындай супер современный, акыркы ушундай бир үлгүдөгү столдор экен. Анткени өзүңүздөр билгендей, даже көз жоосун алып, демеле ушул жерде отурсаң, ушу майрам болуп аткандай сезет экенсиң да өзүңү чиркен. Баягы бир кыргызда сөз бар го. Мен минсиген бул жашоого бир жашасаң тойбойсуң, 1000 жашасаң тойбойсуң дегендейчи. Абдан сонун экен. Достор, караңыздар, бул жактын тазалыгы өзгөчө достор, айта кетчү сиздер үчүн дагы бир сонун жаңылык. Бул жерге келип сиздер башка бир ресторандардан ушундай бир жолуктурбаган Наватты бекер келип ичсеңиздер болот экен. Анткени ар бир кыргыз, Кыргызстанды сагынган кыргыз баягы Нават жеп чоңойгонбуз да. Ошон үчүн караңыздар достор, дагы бир жолу сиздерге bir айландырып тартып өтөйүн. Адыл мырза, бул Нават ресторанынын эмблемасы жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, ушунчалык красота болуп, ушул дүйнөгө көрүп берип турган болуп, жан дүйнөгө дагы ушундай сергитип турат экен. Ошол дизайнерлик жумушуңуз жөнүндө бир ооз бир-эки ооз сөз айта кетсеңиз, кандай башталды эле ошол жөнүндө? Бул ушундай бир ой келди, бизге ушундай бир жашыл бир түс бул эч качан адамдын көзүн талпайт экен, ошого чарчатпайт экен, ошого калыштырып көрсө ушундай бир декорацияны чечтик ушундай кылдык, ошону жасап анан үстүнөн Нават деген жазуу ак болгондуктан ошого ушундай бир видти берет деген бир ой менен ушуну бир жасадык буюрса. Абдан сонун. Караңыздар, урматтуу замандаштар, бул Адыл мырза не только дизайнер, жигитке жетимишөнөр аздык кылат демекчи, өзү абдан ушундай дааныккан, даасыккан мырза экен. Анткени мен кече күнү сүйлөшүп отурганда ушундай бир баягы адамдын жүрөгүндөгү сөзү, ойлогон ою,
эң главный тарбиялык мааниси бар. Бул коомго идеологияны оңдой турган ушундай мырза экен. Анткени эгер кимде ким Адыл мырза жана Алтынбек мырзалар менен келип сүйлөшүп, ушундай бир жакшы бизнес кылам же болбосо жумуш боюнча сүйлөшөм деген болсо, добро пожаловать дайым, мен ойлойм. Абдан туурабы? Жакшы. Анда эмесе бир-эки ооз сөз отуруп бир аз бир маектешсек кандай дейсиздер? Достор, креслосын карап коюңуздар. Абдан удобный экен. Алгач суроону дагы бир жолу Адыл мырзадан баштасам. Адыл мырза, канча болду Америкага келгениңизге? Канча ушундай убакыттан бери бул жактасыз? Мен 2010-жылы келгем. 2014 жыл болуптур. Ошол эл катары келип ушул жакта окуп, андан кийин иштеп, ушул жакта калдык. Калдык дегенде Кыргызстанга барып келип турабыз. Бирок буюрса ушул пешинебизге жазган, ушуну Алла таала тагдырыбызга жазган нерсе экен. Ушул жактан рызкыбызды терип чыгып атабыз, Кудайга шүгүр. Анан ошол 2014-төн бери, 2010-дон бери ушул жактабыз. 14 жылдан бери ошонун арасында 12 жыл трак айдадык. Анан азыр эми буюрса ушундай бир элге бир даам татайлык деп, анан Забиха халал ушул эттерибизди тартуулап, ошондой эле тамактарыбызды тартуулап, ошол элде кызматтабыз. Ошого бир бел байладык. Буюрса ошо. Абдан сонун экен. Анткени өзүңүздөр билгендей, жакшыдан жашыл бак калат, а жамандан жүрөк так калат деген кыргызда бир макал бар. Ошон үчүн ошол макалдардын дагы мен азыр ушундай бир сонун мааниси бар экенине дагы бир жолу унанып отурам, урматтуу замандаштар. Алтын мырза, айта кетсеңиз, сиз дагы өзүңүз жөнүндө бир-эки учкай кеп. Мен да 2010-жылы келгем. Анан кийин келип кетип отуруп, анан 2013-жылы бул жакта, 2013-жылдан бери бул жактамын. Мен мурдагы жылы павильонго жумушка киргенмин. Байкеме жардам берем деп, квартира алып берейин деп киргенмин. Менеджмент офиске. Ошол мурдагы жылдан баштап эле анан бир байкаштырып көрсөң ушул жерде место бар дейт. Анан менеджер менен чогуу келип көрүп, анан байкелериме айттым. Байкелер менен чогуу айтсак, ошол кылсак болот деп эле анан чогуу бир эме келдик, ойго келип, анан буюрса ошол ачып атабыз азыр. Ошол Нават деп ачтык. Игиликте буюрса ошол элдин кызматы үчүн болсун деп, анан ушул буюрса жакшы күндөрдү чогуу өткөрөлү деп эме кылдык, ошол ойлор менен буюрса. Абдан сонун. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жигиттер жаш болсо дагы ушундай бир жакшы ийгиликтерге ким эле жетип атыптыр. Америкада келип туруп ушундай ресторан ачып, риэлтор болуп, мен ойлойм, өзүңүздөр түшүнүп тургандай, азыркы заманда кыргызда бир жакшы сөз бар да, билими күчтүү миңди жыгат, а билеги күчтүү бирди жыгат дегендей. Бул жигиттер ушундай кыргыз элине дагы пайдасын алып келип, бул жакта мекендештерибизге дагы жумуш берип, абдан сонун бир жумуштарды кылып жатыптыр. Бул жигиттерге ийгилик каалайлы. Анткени кыргызда жакшы сөз бар. Өзүңүн өз агаңды агалай албасаң, бирөөнүн агасын сагалайт дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келиңиздер бул мырзаларга жакшы каалоолорду жазып, жакшы ийгиликтерди, ушундай бир жакшы колдоолорду көрсөтүп, өзүбүздүн мекендештердин алдыга өсүүсүн каалап, баарыбыз жакшы комментарийлар калтырайлы, достор. Достор, дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде сиз Америкада, Чикаго шаарында же болбосо павильон жилой комплексинде жашап туруп, сиздин таанышыңыз же тууганыңыз ушул жерде келип той өткөрсө да болот экен, достор. Караңыздар. Анткени бул жердин ичи кенендиги абдан сонун экен. Ошол тойлор жөнүндө бир-эки баалары кандай болот, ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиздер болобу? Албетте, биз биринчи күнү эле той менен баштадык бул ачылышыбызды. Себеби ушул жерде жашаган биздин байкебиз бар, ошол бизге кайрылып ушундай кыз узатуу той, кызым чыгарып аттым эле, кыз узатуу тойуну өткөрөлүк дегенден биз дагы сүйлөшүп, ошого макул болуп, ошо жакшылык менен башталсын, жакшылык менен ачылсын деп ошо кыз узатуу тойду өткөрдүк. Ошондук Кудайга шүгүр, бияка биринчи жолу бизде ушул опыт болуп жаткандан элдер келди, батты, жакшы отурду, буюрса ошого биз буюрса ценаларны, бааларны келишим түрдө баалашабыз. Жана бизде 100 адамга чейин
ичине жайгаштырсак болот. Анан бизде эки эмеден тургандыктан, эки площадкадан тургандыктан биз кеңири жайгаштырып, ылдыйына 30дай кишини, анын үстүнө 70дей кишини жайгаштырсак болот. Абдан сонун экен. Эгерде той өткөрөм десеңиздер, ошондой эле кыз uzatуу болобу, Куран окутуу болобу, сиздердин кызматыңызда болобуз. Рахмат Адыл мырза. Урматтуу достор, мен сиздерге дагы бир катар көрсөтүп өтөйүн. Бул жерде кыргыздын ушул лагмандын эле өзүңүздөр көрүп тургандай бир мен көрүп турсам 3, 6, 9 түрү бар экен достор. Сиздер көрдүңүздөр беле когда-нибудь бир жерден 9 түр лагманды? Мен өзү өмүрүмдө көргөн эмесмин 9 түр лагманды. Көрсөм бир 2 түр лагман жечимин. Бири күйрө лагман, экинчиси жидки лагман. Баалары мен сиздерге бир катар тартып өтөйүн. Баалары деле кымбат эмес. Эми негизи ушундай абдан сонун ресторанга ичиндеги вид, бул баалар абдан эле мындай бир приемлемый баа. Анткени мен эми көптөгөн ресторандарды өзүңөр билесиздер тартып жүрөбүз. Анан ошон үчүн мен ойлойм. Эң негизгиси достор, бул павильондун сол жагында дагы, оң жагында ушундай машинаны карап дагы отурсаңыз болот экен, панорамный стеклодон. Жайындасы жайкы убакта бул жакта өзүңүздөр билгендей бассейн дагы ачылат экен. Ошол жөнүндө дагы бир-эки ооз сөз бассейндер жөнүндө. Бассейн буюрса Алтынбек мырза айтып берсин. Мен менеджментте иштеп турганда эле буюрса бул погода жакшы болуп калганда мен билишимче май айларында ачылат. Май айылында ачылгандан кийин саат 9-дан 8-ге чейин ачылат. Иштөө убактысы. Анан ушул павильондо жашагандар келип кетишсе болот. Тамактанып, бассейнге түшүп, эс алып, мээ сергитип, эртеңки күндүн камын ойлоп, тамактанып, абдан сонун экен. Караңыздар достор, мындай мүмкүнчүлүктү мен ойлойм колдон чыгарган адам ушундай бир мен ойлойм бул кандай десек, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Анткени өзүңүздөр көрүп турасыздар, Чикагонун эң бир сонун районунда таза. Биринчиден таза воздух, экинчиден өзүңүздөр билгендей абдан сонун ушул павильон деген жерде мекендештерибиз жашайт. Бул жерде абдан сонун квартиралардын условиясы эң жогорку деңгээлде. Үчүнчүдөн достор, жогорку деңгээлде бул жерде Нават ресторанынын ичиндеги абдан сиздерге көрсөткөн кызматы жана ушундай бир меймандостугу, тазалыгы, ушунча келип өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай сонун болгон красивый жерде отуруп тамактансаң, адам баласына дагы мен ойлойм жакшы бир ушундай алдыга жыла турган бир ойлор келет. Сиз ушул павильон жөнүндө айтып калдыңыз, место жөнүндө айтып калдыңыз. Бул жерде баса белгилеп өтчү нерсе, бизде Кудайга шүгүр бул жагы шаарга деле жакын. Бул жагы сабөрбтөргө деле жакын. Ошондуктан биз мындай бир экөө сабөрб менен шаардын башканда кошуп турган бир жерде жайгашканбыз. Ошондой эле бизге бул чоң жолго, хайвейге, интерстейтке өтө ыңгайлуу кошулат. Ошол трак менен келсе деле, трак менен кирип, биякта жол четине коюп, анан тамагын алып кетсе болот. Трак айдагандар, болсо пикап айдагандар деле ошентип коюп отуруп бизге айтса, биз алып чыгып беребиз, ошол жерден алып кетет тамактарын. Ошентип бизге ыңгайлуу жагы да ошол. Чоң жолго жакынбыз. Кудайга шүгүр бул общий павильон боюнча бир 3000дей эл жашайт негизи. Ар кайсы улуттан элдери. Ошолордун буюрса бизге кыргыздардан канча? Эми негизи общий карап көрсөк 1115 квартира бар бул жакта. 115 квартира. 1115 квартира бар. 1115 квартира. Ошондо общий белги бир 3000 адам жашайт. Общий башка улуттарга салыштырмаганда кыргыздарды алып караганда бир 500дөн 1000ге чейин жашайт деп көрсөтөт. 30%. Наверное, алардын кыргыздар меймандос келет. Бирде меймандары келсе дагы ошондо бир 1000 кыргыз бар экен да. Өзүңүздөр билгендей. Ошол эле маалда биз аэропортко жакынбыз да буюрса. Урматтуу таксисттер, урматтуу тракисттер, урматтуу медсестры, урматтуу архитекторы, урматтуу риэлторы. Добро пожаловать в Нават рестораны, комплекс павильон. В общем, достор, бүгүнкү сиздерге айта турган ушундай дагы кошумча айта турган бир өзгөчөлүктөр барбы? Башка ресторандардан караганда
өзгөчөлүктөрдөн бизде бул жердин местосуны ишини болушунча жайгаштырып, анан намазканабызды кайсы жерге жайгаштырабыз деген бизде ой болду. Анан ошону туруп биз атайын жанынан ушул жерден чыкканда азыр көргөнүңүздөрдө ошол жерден бир квартира сымать этип, ошонун ичини намазкана кылып, буюрса ошонун ичинен бир намазканага место кылдык. Абдан сонун. Келип, оозуңуздарды ачып, орозуңуздарды анан намаз окуп, ошентип кетсеңиздер болот. Ошонусун дагы эске алдык. Ошол айтчу нерселерден. Алтын мырза, бир-эки сөз кошо турган сөзүңүз барбы? Бүгүнкү буюрса келиңиздер, жакшылыктарды чогуу бөлүшөлүк. Анан квартира болсо квартирага дагы келиңиздер. Албетте. Колумдан келген жардамды берем. Бул жерде өзүм менеджментте иштейм, лизинг офисте. Ошол. Кыргыз элине жакшы каалоолоруңузду айта кетиңиз. Эми азыр көбүнчө эле кыргыздар да келип атат. Анан көбүнчө жаштар, үйлөнүүлөр, буюрса жакшы ийгиликтерге жетишсин. Анан буюрса иншалла документтерин бүтүрүп алышсын. Анан ойлогон ой максаттарына жетишсин. Бул башка чет өлкөдө жүрөбүз, жакшы бири-бирибизди колдоп, коштоп жүрөлүк. Анан эң негизгиси законду бузбай туура жүрсөк өзүбүзгө жакшы болот. Рахмат жакшы сөздөрүңүз үчүн. Адыл мырза. Ушул жерде Кудайга шүгүр биз дизайнды ойлогондо биз мындай бир эмеге карабастан, мындай бир стилге карабастан биз буюрса бул жактан хай-тек стилинде, восток стилинде, анан өзүнүн кыргыз стилинде ушул эмелерди эметтик, чтобы биякта дизайнды Чикаго шаарында негизи баягы көп улуттардын бириккен шаар, ошон үчүн чтобы международный болсун деп, улуттар аралык болсун деп ушундай бир чечимге келдик. Ошону бир кошо айтып өтчү нерсе. Анан эми каалоорум баардыгыбыз аман бололук, ден соолукта бололук. Ушундай Кудайга шүгүр кыргыздар кайсы жерде болбосок ошондой бир ийгиликтерди жаратып, буюрса жакшы жетишкендиктерге жетип, буюрса Кыргызстандын атыны жакшы жагынан тааныталып, себеп бизди көргөн башка улуттун өкүлдөрү бизди көрүп, кыргыздар ушундай экен деген бир ойдо калат. Ошон үчүн буюрса жакшы жагыбызды көргөзүп, үлгүлүү болойлук. Анан баарыбызга ийгилик, буюрса ушундай бир алыс жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз. Аллах Таала өзү колдосун. Ошондой эле ойлогон ой максаттарыбызга жетип, буюрса эсен-аман Кыргызстанга барып, ушундай эле салымыбызды Кыргызстанга дагы кошуп, буюрса келечегибиз кең болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса ушул новатористаныбызда күтөбүз буюрса. Рахмат, урматтуу замандаштар. Урматтуу достор, мен бул мырзалар менен сүйлөшүп отуруп бир ойго келдим да. Анткени кыргызда бир жакшы сөз бар да. Дээриңде болсо дейт, ушундай бир аккан арыктан суу агат деп коет. Ошон үчүн бул мырзаларда улуу баатырлардын эчен жоону баскан, эчен тоону ашкан кыргызымдын ушундай бир канында бар, суусунда бар, тузунда бар, жеринде бар дегендей берешендиги, ушундай күчтүүлүгү сезилип турат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, bunday restoranды ачыштагы Америкада дүйнөнүн эң бир өнүккөн мамлекеттеринин биринде мындай ийгиликке жетип отуруш, бул дагы өзүнчө бир жөнөкөй эле мындай колду кармап туруп эле сүп деп неме кылып койгондон келип калган жок. Андыктан бул мырзаларга дагы албан ийгиликтерди каалайлы. Ушундай кыргыздын атын чыгарып, кыргыздын ушундай бир жакшы жагынан ушундай пример көрсөтүп, жаштарга алдыга сүйрөй турган, мотивация бере турган мырзалардан болуп жүрө берсин. Иштерине ийгилик, туткан розолору кабыл болсун. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен кыргыз элинин журтунун арасында эл менен жүрсөң бийиксин дейт, а элден чыксаң кийиксин дегендей, элдин арасында ушундай жүрө бериштерин каалап, ушуну менен ушул программабызды аягына чыгарсак, сиздер менен Нават ресторанына болгон берүүбүздү аяктайбыз. Саламаттуу болуңуздар.